Караңыз, ар бир адам бул дүйнөдө жалгыз эмес эл менен жашайт, ошондуктан мамиле кылууга аргасыз. Мамиле дегени сизде бир нерсе бар, ашыкча аны сатышыңыз керек, керек нерсени сатып алышыңыз керек. Демек, мамиле отношения, финансовый отношения болот. Ошол мамилени кандай жасайт суноосу. Үчүнчү муамалат деп айтылат. Кыямат күнү адам мүрзөдөн турганда 5 суроо болот. 5 суроо. Ошол 5 суроого жооп бергенден кийин анан чоң суроо болот. Бирден суралат. Ар бир нерсе, өмүр. Ушул 5 суроодун биринчиси Аллах берген 70, 80, 100 жыл дейли, 100 жыл деп коелу. 100 жылдык өмүр каякка өттү? Биринчи суроо. Экинчи суроо, жаштык каякка өттү? Өмүр анын ичинен жаштык өзүнчө. Жаштар себеп жаштык бул өтө кымбат учур да. Үчүнчү суроо, каяктан киреше болот деле? Төртүнчүсү расход каяка? Бешинчиси үйрөнгөн, билген илимиңизге канча деңгээлде амал жасадыңыз, жөдөн эле үйрөнүп коюп келе бердиңизби? Ошол 5 суроо. Ошол үчүнчүсү эмне экен? Мин айна иктасабта, киреше каяктан болот деле? 1 сом, 1 тыйын, 1 сом, 100 сом, 1000 сом, миллион сом каяктан кирет деле? Кесиптен, ар бирибиз кесип ээсибиз. Мына ошол кесиптер, кеселерибиз таза болсун үчүн молдокелерге барып туруп кеселерибизди тазалап алалы. Молдокелер жалаң эле азан айтып жаназа окуганды эмес, барын билет. Болгону айтпайт. Көп нерсе билет молдокелерчи, айтпай отура берет. Сурайлы. Молдокелерден сурайлы, молдоке эң жакшы кесип кайсыл? Айтып берет. Мен айтпайм. Молдокелерден сураңыздар, айтат. Молдоке эң прибыльный кесип кайсыл? Ошондо айтат. Өлүп кетейин, бар ошол өздөрү кылып жүрөт. Макул кичинекичине айтып коеюн. Эң прибыльный кесип бул соода. Соодада эмне саткан? Кездеме саткан, материал саткан. Же атыр саткан. Ушул эки нерсенин соодасында чексиз береке бар. Калгандан суу саткан дагы болот, жакшы. Бирок бул эки нерсе башкача да. Хайыр, молдокелерден барып сурайлы, молдоке кесипти кандай, устачылык кандай кылыш керек? Набайчылык кандай кылыш керек? Дыйканчылык кандай кылыш керек? Эгер кесиптерибизди сурап албасак, анда караңыз, киреше таза эмес болсо, азык таза эмес болот. Азык таза эмес болсо, кан таза эмес болот. Кан таза болбосо, ибадат, дуа кабыл болбойт болгон. Биздин күнөөбүз эмес ал. Аллах Таала айтат, сен сапарда жүрөсүң. Чаңкап, ач калып, жүдөп жатасың. Дуаңды кабыл кылышым керек болчу. Себеби дуа кабыл болот. Сапардын дуасы, кыйналган дуасы, чаңкаган дуасы. Бирок кантип дуаңды кабыл алайын? Ичкениң, жегениң, кийгениң арам болсо сеники. Кабыл ала албайм. Ичкен, жеген, кийген адал болот качан? Киреше адал болсо. Киреше кандай адал болот? Сурайлы молдокелерден. Молдоке сооданы айтып бериңиз. Баштан аягына чейин. Молдоке дыйканчылыкты айтып бериңиз. Селитра сепсе болобу, көң сепсе болобу, бүт сураңыз. Икир-жикир нерсени сураңыз. Молдоке мен устамын, мен сварщик, мен жыгач уста, мен такси айдаймын, мен ташки түртөмүн, мен мындай адаммын, бүт кесиптерди сурайлы. Мен юристмин, мен мамлекет кызматчысымын.